Салам алейкум everybody. Эгер англис тилине даана киришем деп жаткан болсоңор, анда бул видеону таамай даана тандап турсуңар. Анткени бүгүнкү тема эң маанилүү учурларда ит болуп калуудан сактайт. Бул албетте эмисар. Макул, анда баарын өз орду менен баштайлы. Илгери адамдар ойлошчу эле го жер жалпак жана аны ташбаканын үстүндө турган 3 былчык пил көтөрүп турат деп. Ошо эмисар деген 3 пил сымал англис тилинин негизин түзөт. Англис тили кыргыз тилине караганда кыймыл аракетти көрсөткөн этиш сөздөргө өтө көз каранды жана алар дайыма сүйлөмдө болушу керек. Мисалы, ой, могу манталарың кычып кеттир. Oh, these mantas have gone bad. Бул жылкы абдан семиз. This horse is very well fed. Байкасаңыздар, кыргызча сүйлөмдө эч кандай исти көрсөтө турган сөз жок. Макул, укмуш экен, бирок мунун деги эмне кереги бар? Кантип колдонуш керек жана деги качан колдонуш керек деген суроолорго жооп табыш үчүн андан ары улай берели. Эмисар негизги 3 учурда колдонулат. Биринчиси, кимдин ким экенин же бир нерсенин эмне экенин айтканда колдонобуз. Мисалы, I'm a builder, мен куруучумун. He is a seller, ал сатуучу. You are surgeons, силер хирургсуңар. Экинчиси, кишини же бир нерсени сүрөттөп, кандай деген суроого жооп бергенде колдонобуз. Мисалы, I am charming, мен чырайлуумун. She is so fearless, ал абдан эржүрөк. They are super rich, алар укмуш бай. Үчүнчүсү, адам болобу, айбан болобу айтор бардык нерселердин каякта экенин айтканда колдонобуз. Мисалы, I am an icicle, мен ысык көлдөмүн. He is on a plane, ал самолетто. We are at the event, биз тойдобуз. Кыргыз тили менен окшош келген жери мен чырайлуумун, биз тойдобуз сөздөрдүн аягына уланган суңар, сыңар, мын, мин, биз, быз мүчөлөр кыргыз тилинде кандай колдонсо, биз англис тилинде дагы ушул сыяктуу эмисарды колдонобуз. Эми болуптур, мунун жакшы экен. А бирок кантип туура колдонуш керек деп жатсаңар, анда андан ары көңүл буруңуздар. Эм дайыма өзүбүз жөнүндө айтканда колдонобуз. Is ал деп айтканда, башкача айтканда he эркек киши жөнүндө, she кыз киши жөнүндө, it буюмдар же жаныбарлар жөнүндө айтканда колдонобуз жана he is, she is, it is деп айтабыз. Are you сен, сиз, силер, we биз, they алар, тигилер менен колдонулат жана you are, we are, they are деп айтабыз. Жөнөкөй сүйлөмдө биз бул эмисарды дайыма зат атоштон кийин, киши жөнүнөн кийин же ким жөнүндө айтылып атса, ошондон кийин коебуз. I'm a teacher, she is kind, they are in Bishkek. Мен мугалиммин, ал абдан боорукер, they are in Bishkek, алар Бишкекте. Карама-каршы сүйлөмдө биз ошол эмисардан кийин not бөлүкчөсүн кошуп, карама-каршы сүйлөмдү түзүп алсак болот. I'm not a dentist, мен тиш доктуру эмесмин. She's not stubborn, ал өжөр эмес. They are not in Токмок, алар Токмокто эмес. Ал эми суроолуу сүйлөмдө биз жөнөкөй сүйлөмдө кандай түзгөн болсок, ошондой эле бирок эмисарды зат атоштон биринчи коебуз. Am I a lawyer? Мен юристмин бе? Is she well behaved? Ал тартиптүүбү? Are they in каракол? Алар караколдобу? Андан тышкары буларды кыскача айтыштын жолу бар. I am дегенди I'm деп койсок болот жана I am not дегенди кыскача I'm not. He, she, it, is дегенди his, she's, its. Ал эми not кошулганда эки жол бар. Бирөөсү he is not дегенди he isn't же he's not деп кыскартсак болот. You, we, they are дегендерди you're, we're, they're жана булардын дагы эки кыскарта турчу жолу бар. Биринчиси they aren't, ал эми экинчиси they're not. Кана эмесе, бул теманы кандай түшүнгөнүңөрдү, бул сүйлөмдөрдү англисчеге которуп текшерсеңер болот. Мен ашпозчумун, ал жумушта жана алар абдан бактылуу. Чоң рахмат жана ушундай мыкты чыгарылыштарды өткөрүп калбаш үчүн каналга жазылып, башка видеолорго дагы назар салып коюңуздар.